Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучуларым. Бул подкастта мен жооп эмес, суроо жооп эмес, башка нерсени сиздер менен талкуулап, ошол маселе сиздерди оюңуздарга келеби же келбейби деген бир суроону койгум келди. Мен тилемчилер жөнүндө сиздер менен сүйлөшөйүн деп чечтим. Себептен бул түшүнүккө дагы мен азыр сиздерге айтам деген түшүнүккө дагы мен бара жаш өткөндө келдим да. Кече дүкөндөн чыгып келатсам, 4 жигит турган экен, шаардык жигиттер. Биз эми дароо эле айырмалайбыз да, шаардык жигитти айылдык жигиттен айырмалайбыз. Дароо эле көрүнүп турат да. Алардын кийингендери, алардын сүйлөгөндөрү, алардын баскан турган таптакыр башкача да. 4 шаардык жигит мындай жакшы орус тилде мен менен учурашып, саламатсызбы, кандайсыз деп жакшы учурашып, анан дүкөндөн чыгып келатсам, анан байке тамакка акча бересизби деп сурады да. Орусча сурап калышты. Байке, не оставите денег на питание депчи. Анан наркоманбы десем, наркомандар эмес. Акчасы жокпу десем, жок. Андай деле көрүнбөйт. Кийинген кийимдери бут кийимине чейин жакшынакай. Анан албетте мен жок деп унам отуруп кетип калдым. Бирок бул мени аябай көп нерсени мындай ойлонтурду да. Урматтуу кыргызстандыктар, биз тилемчилерге көнүп калганбыз да, тилекке каршы. Бишкекке келсеңиздер эле тилемчилер жолдон тура калат, көчөдөн сурашат. Эми баягы коляскага отуруп сүйрөп алып буту баспайт деп көрсөтүп жүрөт, жана жазууларды алып көрсөтүп жүрүшөт. Ошонун арасында мындай жакшы кийингендерде келе калып баягы алдамчылык кылып, мен тиги кошелегимди уурдап кетти, акчасы жок калдым, токмокко жетиш керек эле, кантка жетиш керек эле, үйгө кетишим керек эле, айылга кетишим керек эле, ошко барышым керек эле, тыйыным жок болуп калды, жардам бериңизчи деп калды. Мен мурун баарын алдамчылык деп ойлойм. Себептен буту колу соо эле адамдар келет да. Анан биз көп учурда биз маани бербейбиз. Баягы мен мындай көп карайм да. Негизи мен өзүм бербейм, таптакыр аларга тыйын бербейм. Мен эки эле учурда гана тыйын берем. Чынында эле ушул адам баягы аябай картаң, баса албаган адам кыйналып турса, себептен анын колунан тамак табууга келе албайт окшойт деп ошол экиге акча берем. Же болбосо чынында эле буту колу жок болсо, бирок ошол адам чынында эле муктаж болуп атат дей турган болсо, ошол учурда гана берем. Анан буту колу соо эч кандай адамдарга бербейм да. Себеби жөнөкөй эле. Туугандар, себеби жөнөкөй эле. Эми мындай да, ар бир адам буту колу Кудайдан жараткан берсе, буту колу басса, иштесе, анча-мынча мээси болсо, ар бир адам аракет кылса, биздин өлкөдө ачка калуу мүмкүн эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, эми мен ойлойм, биз улам берген сайын, акча берген сайын, биз ошол экиге мындай ошол адамдын иштебей ушинтип тилемчилик менен акча тапканды бир профессия катары, кесип катары кылганга биз өзүбүз түрткү берип атабыз да. Анан ошол себептен мен ушинтип эки себепти карманып келип, эки принципти карманып келип ана тыйын берчү эмес элем. Кече мен абдан катуу ойлонуп калдым, анан башка нерсе боюнча ойлондум да. Туугандар, мисалы, бул дагы бир эми негизи бул көп учурда ошо алдамчылык көбөйүп кетип атат да. Алдамчылык деген ошол эле жанагы баарын эле сурап келсең, кээ бирөөлөр баягы ачыкка чыгып кетип атпайбы? Кээ бирөө аксап, инвалид болмуш болуп, бирок акырын тартып келатса, ардыктан ары басып кетип атат. Кээ бирөө ошентип жанагы мен кошелегимди уурдабайт деп уурдап кетти деп атат. Керек болсо балдарыбыз дагы жанагы жарамазан дегенди, Ноорузда жарамазан айтканды жөн эле тилемчилик кылып алдык да. Кадимкидей эле тилемчилер келип эле терезеңди сурап, эч айырмасы жок. Беркилер акча берчи деп айтат, бар болсо баягы ырдамыш болот да. Анан силер ойлонуп көрдүңөрбү? Бул ошол эки алдамчылык кылганга, балдарыбыз жалкоо болгонго, элдер ошентип алдап, ошондой жол менен кесип таап алып акча тапканга биздин салымыбыз болгон жок. Бул себептен мен
карап машинада азыр тыгындар көп, карап кетип баратсаң көп адам баягы минтип акчаны кетчи эртерээк баягы акчасын сунуп ийет да. Силер ойлонуп көрсөңүздөр, ошол сунуп берип аткан адамдар, мен ойлойм, биз кайсы бир деңгээлде биз дагы ошол эки кылмышка, ошол алдамчылыкка, ошону кесип кылууга биз көмөк көрсөтүп атабыз да. Ошону ойлонуп көрсөңүздөр, баягы биз аны болсо ошол эки көмөк көрсөткөнүбүздү эмне менен жашырабыз? Биринчиден биз баягы эми булардын жашоосу жаман да байкуш мен боорум ооруйт да деп ошо боору менен жашырабыз. Мен мындай аябай дегенде мындай кенен адаммын да деген менен жашырабыз. Экинчи жашырганыбыз, айрым адамдар мен буга караганда жакшыраак жашайм да, мен буга караганда жакшы машинеде унаада кетип баратпайм, бул же ысып тердеп ошол жерде турат, же үшүп турат деп биз кандайдыр бир кичине уялуу сезимби пайда болгон сыяктуу болуп, аны кетип калчу эртерээк дегендей кылып акча берип кетирип ийебиз. Ошентип кетиребиз. Бирөөбүз болсо жөнүбүз эле көнүп калгандай эле беребиз да. Мен ойлойм, бул кайсы бир деңгээлде биз ушул эки колубузда болуп аткан терс көрүнүшкө, жалкоолукка, алдамчылыкка, кайсы бир деңгээлде кылмышка ар бирибиз салым кошуп жатабыз деп ойлойм да. Ошону биз жакшылап ойлонушубуз керек. Эми албетте, бирок бүт баарын эле алдамчы дей бергенде болбойт. Албетте бул экономикалык дагы абалды көрсөтөт. Өлкөнүн экономикалык абалын, өлкөдө ошол маселелерге көп көңүл бурулбай жатканын, алар менен көп иштешпей жатканын, бийлик иштешпей жатканын, деги эле социалдык экономикалык абалдын деңгээлин да көрсөтөт, албетте. Бирок мен ушул багытындагы ойлонуп кетүүңүздөрдү сиздерден сиздер чакырып кетет элем да. Ошону ойлонуп көрсөңүздөр, биз ошол экиге чоң салым кошуп аткан жокпузбу же кошуп жатабызбы депчи. Менин жеке оюм боюнча биз өзүбүз ошол адамдарды ошол жалкоолукка, ошондой тиремчиликке, ошону кесип кылып алганга биз өзүбүздү бала кезинен түртүп атабыз да. Жаш бала кезинен алып түртүп атабыз. Ар кандай себепти ойлонуп алып, боорукерлик себебин, жанагындай уялуу себебин, өзүм мен кенен адаммын деген себептерди кылып алып, же болбосо эртерээк кетчи нары деген сыяктуу кылып, ошол эки себептерди өзүбүзгө ойлоп алып, анан ошол эки кадимкидей эле тиремчиликти биз көп учурда өзүбүз өндүрүп атабыз туугандар. Ушундай нерсени дагы ойлонуп кетүүгө мен чакырам.